Сиз өтө жүйөлүү суроо берип атасыз. Таразда мындай экен, оң таразда үйлөнүү, сол таразда зина болот экен да. Эгерде үйлөнүүнү канчалык кыйындатып оор кыла берсек, зина жеңил боло берет экен. Зинадан сактанган адам анда ал жаш өтүп кетиш керек болот анда. Ошон үчүн үйлөнүүнү өтө кыйындаштырбаш керек. Анткени туура айтасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эң берекелүү аял калың аз болгон аял деген. Максат бул жерде аял затынын кадырын түшүрүү эмес. Экөөнүн негизги жашоодон акчаны себеп кылып, байлык себеп кылып үйлөндүрбөй койбогула деген сөз. Ошон үчүн сиз айткандай кыз узатууну, үйлөнүү үлпөттү колдон келишинче жеңилдеткен жакшыраак. Бирок бул маселенин экинчи тарабы бар. Өтө эле жеңилдетсек, үйлөнүүнү да жеңил ойлоп, эртең тез эле ажырашып кеткендер кайра көбөйүп чыгат. Ошон үчүн ар бир нерсенин залатая середина орто болгону жакшы. Эгер кимдин шарты бар болсо, шарты менен бергени жакшы. Азирет Умар радыйаллаху убагында ушинтип каатчылык, кымбатчылык болуп кеткенде, ушундай маселе көтөрүлгөндө минбарга чыгып жума күнү айткан. Калыңга чек коебуз. Ушундан жогору калың бергендерди мыйзам түрүндө биз жазалайбыз дей тургандай сөзүн айткан. Мыйзам түрүндө деген кандай? Ошо чектөө коебуз, болбосо кыйын болуп кетип атат дегенде, минбардан түшүп мешіттен чыгып бараткан бир кемпир айтып айтты. О, мусулмандардын башчысы Азирет Умар деген, о деген. О апа, эмне кызмат дегенде айткан. Куранда Аллах таала маватайту мехтахунна кинтаран миназзаб. Силер аялга үйлөнүп атканда калың катары бир кап ошондой калың махыр берсеңер деп Аллах чектебей айтып атса, сен кантип чектеп атасың дегенде, Азирет Умар башчы ката кетти, аял туура айтты деп айткан. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ортолукту кармаган жакшы. Өтө кымбат кылбасын, кимдин мүмкүнчүлүгү жетсе, орто деңгээлде кылсын. Анткени кыздын эртеңки кадыры баркы болсун. Бекер келген аят, бекер келген неменин тузу татыбайт болбосун да, бекер аштын тузу татыбайт болбосун. Анан кимдин мүмкүнчүлүгү болбой атса, аны катуу чек коюп койбош керек. Алар акыбалына жараша үйлөнсүн. Тоготери жалпы баарыбыз бүгүнкү күндө арзан деле эч ким кетип аткан жок, бирок кымбат берүүдөн ысырапка жол бербешибиз керек. Ысырапка жол бере берсек, зинанын эшиги ачылат. Ошол. Анан жашоодо береке жок болот. Сиз айткандай, мен Бишкекте 2 жыл мурда келсем айтып атат, үйлөндүк, тойдо кафе өткөрдүк, көп акча сарптадык, эртеси үйлөнүп туруп эле Россияга кеттик дейт. Бул жакшылык алып барбайт. Акчаны үйлөнгөндөн кийинки экөөнү инвестиция кылып бериш керек. Бир күнгө чачпаш керек да. Бир күнгө биз бирөөнү байытабыз, өмүр бою эсте калат дейбиз, бирок өмүр бою кыйналып өтүп атабыз да. Акылдуураак кылып үйлөнгөндөн кийинкиге берген жакшыраак. Сиздин айткан жүйөңүз туура.